Ассаламу алейкум. Менин атым Улан, жалпы практикалык врачмын. Ош шаарында жашайм, иштейм. Буга чейин YouTube тармагы аркылуу сиздерге ден соолукка байланыштуу ар кайсы темаларда 500дөн ашуун видео материалдарды даярдап сунуштадым. Жана бул видеолордо сиздерге зыян тийгизе турган маалыматтар жок. Андыктан тынчсыздануусуз баарын колдоно берсеңиздер болот. Бирок жеке жактар менен болгон консультацияларда, акыркы учурларда ошол чоң бир мүчүлүштү кетирип коюпмун. Кимдерге ушул сунушту айткан болсом, баарынан кечирим сурайм. Анткени бул маалымат сиздерге жалаң зыян гана алып келет экен. Жана аткарууну ушул маалыматты токтотуш керек. Сөз эмне жөнүндө болуп жатканын алдыда айтам. Балким бул нерсени менден укпасаңыз дагы башка бирөөлөрдөн угуп колдонуп жүрсөңүз керек. Ошолорго дагы бир жакшы бир жаңылык болсун деп айтып жатамын. Ден соолукка байланыштуу бир олуттуу көйгөй жаралганда баарыбыз эле стресске түшүп калабыз жана тезирээк эле ошол көйгөйдүн чечимин табууга аракеттенебиз. Креатинин ошол темалардын бири. Айтабыз, креатиниңиз 150 болду, 200 болду, 300 болду. Кантип болсо дагы ушуну азайтууга киришесиз. Анткени бул сиз үчүн кооптуу экендигин билесиз. Жана эмне гана укпаңыз, баарын аткарып көрө бересиз. Жана тилекке каршы сиз уккан маалыматтын жарымынан көбү сизге жалаң гана зыян алып келиши мүмкүн экендигин билбейсиз. Ошонун негизинде маселени андан бетер татаалдантып саласыз. Эгерде сизде креатинин болсо, зараңызда белок болсо, бөйрөгүңүздө кисталар бар болсо, анда сизге ошол дарыгер менен гана иштешүү эң туура чечим болот. Жана башка бардык элдик дарылоо ыкмалары, ар кандай баттар, булар жалаң гана минус алып келет. Акыркы учурларда эми тешик кулак болгондон кийин угат, мен дагы уктум, ошол куркулдайдын уясы креатининди азайтат экен деген маалыматты адашпасам бир 3 ай мурда уксам керек. Ошондон бери жок дегенде эле бир 15 адамга ушул маалыматты сунуштадым. Жана бактыга жараша муну колдонгон бейтаптардын көпчүлүгүнүн креатини азайды. Мисалы, 400дөн 250ге түшкөн учурлар болду. 290 болсо 270ге түшкөн учурлар болду. 350дөн 330га түшкөн учурлар болду. Албетте маселени чечип койгон жок бул. Жана бул нерседен мен өтө бир толкунданып, кубанып, дагы да сунуштай бердим. Жана тилекке каршы бул өтө терс, ушул бөйрөктүн абалын андан беш бетер начарлатып салуучу нерсе экендигин билебеп мен. Анткени ушул кээде бейтаптар ооруканага жатса дагы креатинин түшпөйт да. Кээ бириники түшөт, кээ бириники түшпөйт. Муну колдонгондордун креатининдери дароо эле түшүп жаткандыктан мен дагы бул нерсе чындап эле пайда алып келет деп ойлоп калдым. Тилекке каршы андай эмес экен. Убактылуу бир аз жардам берсе дагы кайра эле ал көбөйөт, креатин кайра көбөйөт. Жана бул куркулдайдын уясы бөйрөктү ого бетер ушул оорусун күчөтүп коет. Андыктан ушул нерсени колдонбоңуздар. Негизи куркулдайдын уясын мындан бир 5-6 жыл мурда эле уккам. Жана простатит болгондор ошол нерсени ичиш керек деген маалыматтарды уккан болчумун. Бирок көрүп туруп ошол өтө жагымсыз болгондуктан муну ким ичет дегендей бир ой пайда болгон. Ал эми жакынкы учурларда укканым болсо, өтө чоң бир натыйжа бере турган, начар бир ооруга ушундай пайда эстей тургандай көрүнгөндүктөн сунуштай бердим ошол креатин барлыгы. Жана жаңылышыпмын. Муну моюнга алам. Кимдер ушул куркулдайдын уясын колдонуп жаткан болсо, токтотуңуздар. Колдонмокчу болуп жаткандар дагы токтотуңуздар. Азыр ошол издеп көрсөңүздөр,
ушул куркулдайдын уясы бир даанасы жок дегенде 1000 сом турат да. 1000 сомдон жогору турат. Анан бул куркулдайдын уясын мен жалпыга буга чейин эле айтып салмакмын. Ушундай пайдалуу экендигин, пайдалуу маалымат болгондуктан ушул баары эле пайдалансын дегендей бир максатта. Бирок бул жанагы корголуучу канаттуулардын бири болуп калгандыктан кызыл китепке келген, адашпасам, угушум боюнча. Ошол себептүү бул нерсе ачыкталышы мүмкүн эмес дегендей бир кооптонуу менен жалпыга айта алган эмесмин. Жана бирок көпчүлүк мага кайрылгандарга сунуштай бергенмин. Эми ушул колдонгондорго бир болбойт демекчимин. Кыскасы, куркулдайдын уясын ким сунуштаса дагы колдонбоңуздар. Сиздерге пайдадан көрө көбүрөөк зыян алып келет. Креатинди түшүргөн менен кайра эле көтөрүп салат. Эң жакшысы нефролог врачтар менен жакшылап кеңешиш керек.